Чындыктын көзү. Бечара Абышка менен байбиче сүт сатып алып, андан каймактан кол менен жууруп май жасап, анан аны эптеп сатып күн көрүшөт. Алардын майы абдан даамдуу болгондуктан кошуна жашаган ач көз бай мындай азыкты өзүнүн дүкөнүнө алып турууга макулдашат. Ошентип экөө сүйүнгөн боюнча иштерин улантып, байбиче күнүгө май жасап, 1 килограмм өлчөмүндө жакшынакай кылып тоголоктоп жасайт. Абышкасы болсо аларды ташып дүкөнгө өткөрүп турат. Бир аз болсо да туруктуу жагдай түзүлүп, экөө акырындан ирдене баштайт. Сатыктан түшкөн акча кадимкидей алардын күнүмдүк жашоосун жеңилдетип, үйдө кубаныч пайда болот. Бирок бир күн эле дүкөнчү бай тигил Абышкадан шектенип, мунун майын таразага бир тартып көрөйүнчү дейт. Тартса эле майдын салмагы 1 килограмм эмес 900 грамм болуп чыгат. Ач көз байдын ачуусу келип жини кайнайт. Эртеси эртең менен сары майын көтөрүп дүкөнгө бейкапар кирип келген Абышканы көрөр заматага кыйкырып, сатып алуучулардын көзүнчө жаман сөздөрү менен катуу тилдей баштайт да. Экинчи бул жерге басып келчү болбо. Мындан кийин сендей жалганчы менен иштешпейм. Сен бул майдын ар бири 1 килограммдан дегенсиң. Көрсө 900 гана грамм турбайбы? Мени башка бирөөлөр ментип алдап мазактаганга жол бербейм. Жогол көзүмө көрүнбөй, деп кууйт. Мындай күтүүсүз жагымсыз орой мамиледен бечара адам өзүн жоготуп, кичирейип алдастап, көзү менен жер тиктеп үнүн акырын чыгарат. Кечиресиз, бай атайы эмес. Үйүбүздө тараза жок болгондуктан биз дайыма сизден сатып алчу 1 килограмм өлчөмүндөгү кумшекердин оордугу менен так ченеп жасап жүрөбүз. Мындан башка жолубуз да жок.